Мына урматтуу көрүүчүлөрүбүз баардыгыбыз балалыкка барып келдик деген ишеничтебиз. Катарыбызга жаңыдан кошулган биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы иреттен кутман таңыңыздар менен дейли дагы эфирдик сапарыбызды алдын көздөй уланталы. Ушул учурда дал ушул көз ирмемде биздин студиябыздан орун алган мейманыбыз бар. Жакшы жаңылыгы менен келип олтурат. Жакындан тааныштырып маекти баштайлы. Ооба. Бүгүн бизде конокто IT адиси Айжамал Айтмамат кызы конокто. Кутман таңыңыз менен кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Орозуңуздар кабыл болсун. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, ооба, рахмат. Биз сизге дароо биринчи эле суроону узатаарда мындай суроо бергибиз келип жатат. Себеп дегенде бүгүн биз IT жөнүндө көбүрөөк сөз кылат экенбиз, деги эле анын бүгүнкү күндө кандай жайылып жатат. Деги эле IT тармагы чындыгында жаштар арасында аябагандай азыр кенен жайылып жаткан учуру. Өзүңүз жөнүндө дагы тааныштыра кетиңиз. Жана бүгүнкү күндө IT баягы жайылуусу боюнча канчалык деңгээлде болуп жаткан кези? Биринчиден, менин атым Айжамал. Мен CSI АУЦА инновационный колледжде 3-чү курстун студентимин. Мен бизнес жана IT направлениеде окуймун. Азыр IT кантип өнүгүп жатат. Бул IT азыр аябай жакшы өнүгүп атат. Чет мамлекеттерде, Кыргызстанда дагы аябай көп направлениялар бар. IT, дата аналитика, метавселенная дагы көптөгөн направлениялар бар. Даже адамдар медицина жакта иштегиси келсе, ошол жерде дагы ITни үйрөнүш керек. Үйрөнүшөт. Любой направлениеде. Мен оюмча, келечекте IT бул ар бир иште керек болот. Ар бир адам ITни үйрөнүш керек. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, негизи баягы IT аябагандай өнүгүп атат деп. Өзүңүздөр кандай иш кылып атасыздар андай болсо? Мен болсо бизнес направлениеде көрө окуйм. Бирок IT жактан бизде дата аналитика. Биз бизнес жактан маркет анализ кылабыз. Маркетти анализировать этип, рынокту анализировать этебиз. Ошол жерде аябай көп данныйлар менен иштейбиз. Ошондо биз көп данныйлар менен иштеш үчүн Python деген, Data Wrapper деген программаларды иштетебиз. Жакшы. Анан эми бардыгыбыз коомчулукта мына IT тармагы деген жалпы түшүнүк бар. Бирок ошолордон өзгөчөлөнүп бүгүнкү күндө сиздер ишке ашырып жаткан бул тиркеме. Туурабы? IT тиркемеси туурасында, анын баягы түптөлү негизи туурасында качантан баштап ишке кирет, аны кандай колдонот? Деги эле жол жоболорун айтып өтсөңүз кененирээк. Ооба, биз колледж команда менен бирге тиркеме иштеп чыгарып атабыз. Ал уже даяр. Биз ошону майдын акырындарда ишке ашырганга аракет кылабыз. Демек, майдан баштап колдонууга мүмкүнчүлүк азыр ишке кире элек, э? Ооба, азыр аны Google Play жана App Store'га чыгарып, анан кийин акырына чейин бүтүрүп, ошентип чыгарыш керек. Ал ошол мына тиркеме боюнча кененирээк айтып кете турган болсоңуздар, ал кандай болгон тиркеме болду экен? Себеп дегенде баарына эле кызык болуп жатса керек. Жана өзүңөр студент болуп жаткан болсоңор, кандай иш алып барып атасыңар анда? Биздин тиркемебиз мындай. Биринчиден, биз бизнестердин кирешесин көбөйтүүгө жана экология жакшыртуу чөйрөсүндөгү проект, IT проект. Күнүн аягында кафе жана ресторандар сатып албаган тамак аштар бар. Ошол тамак аштар азырынча жакшы, бирок эртеси күнү бузулуп калышы мүмкүн. Туура. Ошондо кафелер аны жөн гана эле ыргытып салышат. Же кээ бирөөлөр аны чоң скидка менен сатышат. Бирок аларды баарын бириктирген бир платформа жок. Ошон үчүн биз кафе, ресторан, магазиндерди бириктирген бир чоң онлайн платформа түздүк. Анын платформанын аты Toffee деп койдук. Эмнеге Toffee? Toffee анткени ал конфеты. Жакшы Жакшы ассоциация менен кылайын дедик да. Жакшы, бирок ошол бизнес өкүлдөрүнүн көз карашы кандай болууда бул тармакка? Сиздерге кошулууга? Аябай сонун болду. Анткени биринчиден бул экологияга жана элдерге пайдалуу. Экинчиден бул жаңы приложение, андай инновационный приложение. Анткени биз колледжде бизге ошондой тапшырма берди. Силер ушундай проект кылууга, биринчиден ал элге пайдалуу болсун, экинчиден ал жаңы инновационный болсун.
Андан тышкары силер дагы киреше алышыңар керек. Бул идея кандайча болуп жаралды жана бүгүнкү күндө качан ишке кирет? Себеп дегенде азыр ишке кире элек деп айтып калдыңыз. Ал идея биз командабыз менен ошол колледж бизге ошондой тапшырма берди. Биз командабыз менен отуруп брейншторминг этип ойлондук. Анан кийин чынын айтсам, биз ар бир адам ойлойт. Мисалы мен жалгызмын, эмне кылсам болот? Дүйнөгө бардыгы билет экологияда кандай чоң проблема, маселелер бар. Бирок бардыгы ошону билет, бирок мен жалгызмын, эмне кылсам болот деп ойлошу мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы ошентип ойлогонбуз, бирок бул биздин биз студентпиз, биздин биринчи ошондой шагыбыз, ошондой биринчи кадамыбыз. Ооба. Анан биздин проектибиз бул еще биз Кыргызстан элине бир идеологиябызды таратканды аракет кылабыз. Бул осознанное потребление деген идеологияны. Ооба. Анан кийин качан уже точно ишке ашырылат? Бул майдын акырында, июндун баштарында. Демек бул ысырапкорчулукту алдын алуу экен да, кесиптеш. Ооба, ошол багытта дагы кабыл алсак болот экен. Анан эми айтып өтсөңүз, деги эле ал тиркеменин ичиндеги функционалдык милдетине кененирээк токтололчу. Деги эле колдонуучулар кандай колдонот аны? Мисалы, адам приложениянын ичине кирет, анан кийин окта онлайн талонду броңдойт, анан уже скидка менен сатып алышат. Демек ал жерде скидка аркылуу. Ооба, анан орунуңуз канчалык жогору болсо, ошончолук көп түрдүү тамактарды сатып алсаңыз болот скидка менен. Азыр бул тармакка бизнес өкүлдөрүнөн ушул ашкана жааты, тамак аш жааты жана ошондой эле экология дагы эмнелерди камтысак болот? Балким баягы кийим, баягы жарандарга ыңгайлуу болуу үчүн кийим кечек тармагы жана балким ар тармактуу болуп бөлүнүшү тармагы дагы кошулса болобу? Ооба, биз экинчи функциябыз, биз келечекте кошоюн деп аткан функция бул онлайн очередь. Мисалы, адамдар кофе алыш үчүн саар менен алар ошол кафеге барып, очередьте турушат, анан заказ кылып, анан дагы күтүшөт алар даяр болгуча. Бул аябай көп убакыт кетет. Ошон үчүн алар кийин мисалы үйдөн саат 8ге мага мындай кофе дардап койгула деп приложениябыздан айтса, алар саат 8ге келсе, кофе даяр болот. Болду, алар очередьте турушпайт. Чет мамлекеттерде, мисалы Starbucks'та ошондой тиркеме бар. Биз ошону алып Кыргызстанда эми ошондой. Бирок айда бүгүнкү күндө чындыгында ошол IT тармагынын өнүгүп жатканы адамдарга ушунчалык ыңгайлуулук жаратат экен. Мына жакында эле мен билдим, Мой город, менин шаарым аталышындагы тиркеме бар экен. Ал жактагы биз аялдамалардан автобустарды, кичи автобустарды күтүп эле зарыгып калган учурларыбыз көп болот эмеспи? Ал жерден кайсыл жерде келатканын, канча мүнөттө жетерин карап турсаң да болот экен. Чындыгында эле ооба, IT тармагы аябай кандай жеңилдетилген баягы бизге мындайча айтканда шарт түзүп берип жатат десек болот. Себеп дегенде биз бир унааны күтүш үчүн 30-40 мүнөттөгү сыртка аялдамага чыгып калчу элек. Көп убактыбыз күтүүгө кетип калат, көп жерден. Албетте, мына азыр дагы Айжамал айым дагы айтып жатат, кофени саат 8де дей турган болсок, биз ошол эле жана унааны карап туруп, чыгып барып саат 8де кофе истечип алып туруп, анан түз ишке жөнөйт экенбиз. Негизи түз эфир сыртында дагы сүйлөшүп калдык, ошол эле тиркеме боюнча дагы, таштанды боюнча дагы сүйлөп калдыңыз, Экологияга кандай таасирин тийгизет бул тиркеме? Сатыла элек тамак аштар, таштандылар, алар бардыгы Кыргызстандын экологиясына аябай жаман таасир этет. Андан тышкары бизде мусороперерабатывающий заводдор такыр эле жок. Биздин таштандылар кайра иштетилбейт. Алар бардыгы чогулуп мусорный полигонго кетет. Ошол жерде жөн эле ирип-чирип, ден соолукка зыян жыттарды, заттарды чыгарат. Ооба. Ошол дагы аябай чоң маселе. Биз дагы ошол маселени кичине азайтыш үчүн ошондой тиркеме кылдык. Мен айткандай,
осознанное потребление деген идеологияны тараткан аракет кылабыз. Эң сонун. Жакшы. Бул тиркемени топ менен биргеликте ишке ашырып атабыз деп калдыңыз. Топто канча адам, ал жакта кандай курамды кандай түздүңүздөр, ошол туурасында. Биздин командабыз. Команда туурасында. Биздин командабызда 7 адам бар. Ошондо бир айтишник, 3 дизайнерлер бар, 2 бизнес, анан кийин бир эколог бар. Алардын баары студенттер. Ооба, баардыгыбыз бир колледжде окуйбуз. Жакшы, анан эми бул IT тармагы сиздер иштеп чыгып жаткан тиркеме сиздерге киреше алып келеби кайра? Ооба, алып келет. Биз Кандай жолдор менен? Биздин бизнес моделибиз подпискадан кетет. Катталуучулар, Катталуучу. Катталуучу. Адамдар төлөшпөйт. Биз партнерлор менен иштейбиз, кафе, ресторан, магазиндер менен. Алар болсо бизге подписка төлөшөт ар бир ай. Ушундай бизнес модель түздүк. Демек, өкмөттөн дагы каражат күтпөйсүздөр? Мамлекеттен? Күтөбүз, бирок Үмүтүбүз бар. Бирок баары бизге колледж жардам берет, поддержка кылып турат, бирок биз дагы аябай аракет кылабыз ишибиз менен, результаттарыбыз менен. Анан кийин биз гранттарга дагы подписываться этип, ошентип капиталыбызды өйдө көтөргөн аракет кылабыз. Эң сонун мына бизде дайыма эле кээ бирде айтылып кала турчу улууларда сөз бар эле, биздин жаштар эмне кылып атат, биздин жаштар эмне иш кылып атат деп. Мына өзүңүздөр көрүп жаткандай Айжамал айымдын дагы азыркы сиздерге болгон сунушу, буюрса мына ушул иш дагы бул тиркеме майдын баштары менен буюрса ишке кирет экен. Бул дагы сүйүнүчтүү эң жакшы кабар, себеп дегенде ысырапкорчулукту дагы алдын алуу жана ошондой эле таштандыны да азайтуу болуп эсептелип калат экен. Бүгүнкү күндө ошо партнерлор деп калды элек, жогоруда да бир суроо канчалык деңгээлде сиздерге дагы ашыгынып, өздөрү дагы келгенге аракет кылышабы? Ооба, бизде несколько партнерлорубуз азыр бар. Алар менен келишим түздүк. Бирок биздин тиркемебиз акырына чейин даяр болгондон кийин биз дагы көбүрөөк партнерлорду биздин проектибизге келтирген аракет кылабыз. Айжамал айым, эми сиз жөнүндө дагы кичине бир азын аулак болсо дагы сүйлөшүп алалы. Өзүңүз жөнүндө дагы кенен эле айтып кеттиңиз. Деги эле кичинекей кезиңизде ким болгуңуз келчү эле кыялыңызда? Кичинекей кезимден эле мен бизнесте иштейм деген тилектерим бар эле. Анткени мен өзүм бирдеке кылгым келет. Бир нерсе жаратып, бир нерсе жаратып, жөн гана акчага эле эмес, бирок бирдеке пайдалуу, анан чоң болгону болуш керек. Ошондой тилектерим бар. Бар болчу, азыр деле ошондой тилектерим бар. Анан кийин бирок мен кинематограф жакта дагы аябай кызык, ошол индустрия дагы аябай кызыктуу. Бирок мен кичинеримде, кичине айтып берейин. Кичинеримде мен ойлогом, ошол актриса дагы болом деп тилектерим бар деп, бирок адамдар чоңойгондон кийин ошол кыялдарды азыр мен ошолорду кыла албайм, анткени менде мындай мен иштешим керек, жакшы иштешим керек деген деп кыялдардан алар жөнүндө жөн эле эстен чыгып кетет адамдардын иши. Бирок менде дагы ошондой болгон, бирок мен кийин ойлогом, кыялдарды эч качан унутпаш керек. Жөн эле сен кантип ошол кыялдарыңа жетесиң, ошону өзгөртүш керек. Мисалы, может быть, мен кинематографка түз эле бара албайм, бирок бизнес кылып, акча болуп, кийин инвестор болуп, ошентип. Демек, бир жагынан салым кошуп, Азаматсыз. Ошондой кылыш керек. Өтө керемет. Анан эми бул тиркемени иштеп чыгууга канча убакыт сарпталды? Бул тиркемени 7-8 ай кетти. Биз азыр ошол тиркемени кылып, анан 3-курста да окуп атабыз. Биздин окуубуз аябай кыйыныраак. Ошон үчүн бизде дагы бир эле айтишник бар. Анан кийин бизде чоң команда жок, айтишниктерден, жөн гана айтишниктерден. Ошон үчүн кичине көбүрөөк убакыт кетти. Бирок негизи ошондой тиркемени чыгарыш үчүн 7-8 ай бул аябай тез, аябай жакшы.
результат. Жакшы. Анан ушул IT тармагында мисалы өз сөзүңүздө да баса белгилеп өттүңүз жогоруда деги эле дүйнөлүк алкакта бул эң жогорку деңгээлде келе жаткан тармак деп. Ооба, баарыбыз маалымбыз ал кабардан. Бирок биздин өлкөбүздө ушул IT тармагында эмгектенип жаткандардын деңгээли канчалык деңгээлде же дагы ушул тармакта окууларды билим берүүнү баягы жеткирүү зарылдыгы барбы? Албетте бар. Бизде жакшы специалисттер да бар, бирок менин оюмча алар иш жок. Жакшы специалисттерге иш бериш керек Кыргызстанда. Бирок бизде компаниялар просто бере албайт ошондой иштерди. Анткени бизде ошондой чоң IT компаниялар деле жок. Анан кийин биздин оборудование дагы өтө деле жакшы эмес, менин оюмча. Бирок менин оюмча баары бир Кыргызстанда IT сфера аябай жакшы өнүксө болот. Демек келечеги бар. Ооба, келечеги албетте бар. Замандын талабына баягы ылайыктуу кылып дагы IT эч качан токтобосо керек, ар бир деги эле иш жааты боюнча мындайча айтканда дайым өнүгүп турушу керек, Бүгүнкү күндө ошол эгерде тиркеме боюнча сүйлөшө турган болсок, дагы бүгүнкү күндө биздин ошол эле азыркы жашоочуларга жөнөкөй эле борбор калаанын деп айталы, себеп дегенде борбор калаага көбүрөөк керек силердин тиркемеңер, жайылтып башталдыбы жарнама боюнча? Эми башталып атат. Эми башталат. Бүгүнкү алгачкы жарнама. Бүгүн биринчи жарнама кетти окшойт, же буга чейин барбы? Биз 2 күндөн кийин выступление болот. Биз ошол жерде колледждин мугалимдери, администрациялары, анан инвесторлор болот. Бизге бир 10 минут убакыт берет. Биз ошондо өзүбүздүн идеябызды сатканга аракет кылабыз. Ошол дагы жарнама да бизге капиталды өйдөгө көтөрүш үчүн. Анан кийин биз дагы кийин келечекте дагы аракет кылабыз. Бирок көбүнчө жарнама партнерлор аркылуу болот да. Жакшы. Биз чындыгында бир кызыктуу теманын айланасында, алкагында маек кылдык десек жаңылышпайбыз. Бирок анткен менен убакыт закымда учуп дагы бере турчу суроолорубуз көп эле. Сизге айтарыбыз азыр мүмкүнчүлүк берели, айта албай калган ойлоруңузду, жетишпей калган ойлоруңузду толуктап, анан ушу жалпы биздин мекендештерибизди, көрүүчүлөрдү ушул тиркемени колдонууга чакырык таштап өтсөңүз болот экенбиз. Рахмат. Мен биринчиден Аутсан колледжине аябай чоң рахмат айткым келет. Мен ошол жерде окуп атканыма аябай сыймыктанамын. Анткени бизде аябай сонун мугалимдер, профессорлор окуйт, супервайзерлер, алар ар дайым бизге жардам берет, поддержка берет. Анан кийин биздин тиркемебиз менен колдонулганы сиздерди чакырам. Ооба. Жакында уже ишке ашырылат. Анан кийин акырында мен көрүүчүлөргө силер мүмкүнчүлүктөр менен колдонуп ар дайым алдын кете бергиле. Жакшы. Чоң рахмат Айжамал айым, сизге мына биздин куттуу студиябызга келип, биринчилерден болуп, жакшы жаңылыгыңыздар менен бөлүшө кеттиңиздер. Жаш болсоңуздар да тилегиңиздерге жетиңиздер. Буюрсам айдын башында биз да бул тиркеме менен колдонуп калабыз деген ишеничтебиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Жалпы топтогу курамындагы инсандарга Элтер мамлекеттик телеканалынан салам айта барыңыз. Жакшы барыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирдик сапарыбызды алдыны көздөп улантабыз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Бир аз саамдан кийин кайрадан жүз көрүшөбүз.